Арыбаңыз, эфирде соолум бар. Мурунку заманда кайсы бир жетекчиге кат жаза турган болсоңуз, кагаз калем алып, катыңызды жазып, почтага салып, анан жообун күтүп отурчусуз. Замандын өзгөрүүсү менен баары башкача болду. Колуңузда көтөрүп жүргөн смартфон же компьютер менен баарын бат эле бүтүрүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ыңгайлуу, жөнөкөй, анан да эрте. Башка өлкөлөрдө кандай айта албайбыз, бирок Кыргызстанда дайым эле биз күткөндөй боло бербейт экен. Кыргызстанда Каттар Кейжи деген сайт бар. Эгер ачсаңыз, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарындагы жарандардын электрондук кайрылууларынын порталы деп бакыйып жазылып турат. Бул портал министрликтердин, администрациялык ведомстволордун, облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жарандардын электрондук кат жүзүндөгү жана ооздеги кайрылуулары менен иштөөсүн өркүндөтүү, калк менен өз ара байланышын жакшыртуу максатында ачылды деп белгиленген. Ооба, чынында эле абдан жакшы жөрөлгө. Биздин иликтөөчү журналисттер бул маалымат порталына көз чаптырып көрүшкөн. Алгач эле сайт не защищено, же кыргызча айтканда корголгон эмес деп турат. Демек, бул порталды каалаган адам же бир фейк бузуп кире алат деп түшүнсөк болчудай. Андан ары кетели. Маселен, сиз азыр министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиевке же орун басары Бакыт Төрөбаевка интернет аркылуу кайрылууну чечтиңиз дейли. Каттар Кейжи сайтына кирип, жетекчилик деген бөлүктү басасыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Бакыт Төрөбаевди бул сайттан таппайсыз. Порталда Тышкы иштер министри Кулубаевдин ордунда Руслан Казакбаев, Билим берүү министри Уланбек Мамбетакуновдун ордунда Алмаз Бейшеналиев, энергетика министри Таалайбек Ибраевдин ордунда Доскул Бекмурзаев, транспорт министри Тилек Текебаевдин ордунда Эркинбек Осоев, ошондой эле саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырованын ордунда Алымкадыр Бейшеналиев. Бир жылга жакын убакыттан бери иштеп жаткан Санарип министри Талантбек Имановдун ордунда мурдагы Санарип министри Дастан Догоев турат. Демек, сайтты бир жылдан бери жаңылай элек экен деген ойго такалышыңыз мүмкүн. Бирок 2 ай эле мурда дайындалган маданият министринин сүрөтү турат. Кызыгы, жаңыланбаган сайтта деле Максутовдун сүрөтү бар. Андан ары карай Каттар Кейжи сайтындагы президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө көз чаптырдык. Бул жакта деле ошондой алишемдик. Тагыраагы Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаев эмес, Эркин Тентишев. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяз Иманбетов эмес, Алтынбек Сулайманов деп берилген. Ушунча алишемдикти көрүп, портал иштебей калганбы деген ой менен аппараттын каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнө чалдык. Алло, салам. Менин аты жөнүм Султаналиев Сайпидин. Мамлекеттик органдардагы жарандардын электрондук кайрылууларынын порталы бар го сиздерде? Ошол иштейби? Иштейт. Ушул аркылуу кайрыла берсек болот, Ооба. Каттар Кейжи деген сайт, Каттар Кейжи деген. Ооба, иштейт. Толук кандуу эле иштейт, жазса болот. Туура айтамбы? Ооба. Рахмат. Ушундай замандаш. Эшикте 21-кылым. Илимдин, компьютердик технологиянын өнүккөн заманы. Бардык жерде ишиңди интернет аркылуу бүтүрсө боло турган санариптешкен мезгил. Бирок Кыргызстанда болгондо да тетиги жогорку эшелондо өз ишин эптей албагандар үстөл кучактап отурушкандай. Эми бизден собол. Ооба, иштейт. Толук кандуу эле иштейт, жазса болот. Туура айтамбы? Ооба. Рахмат. Урматтуу аппарат кызматкерлери, сайт толук кандуу иштеп жатса, анда эмне үчүн жаңыланган эмес? Же министрлер менен облустун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү эл менен иштешүүдөн качып жатышабы? Урматтуу бийлик өкүлдөрү, кимде ким бетме-бет жооп берүүнү кааласа, төмөнкү телефонго чалып байланышса болот. Биз дайыма ачыкпыз.